Урматтуу көрүүчүлөр, эгер кимде-ким мал чарбачылык менен алектенем, бука кармайм же бодомал мүмкүн жылкы баласын кармайм дегендер болсо, өтө сонун бир вариант бар. Жер аянты 1 гектар 23 сотук, туура 4 чарчы формада мына ушинтип песка блок менен тосулган, 2 үй тургузулган жана сарай сенабалы менен бүт бардыгы бар. Трехфазка электр энергиясы киргизилген. Электр энергиясы бүт баары тартылып, счетчиге орнотулуп, документтери турланган. Өзү кызыл китепте жер аянты. Таза 1 гектар 23 сотук жер аянты. Сатыла турган баасы $370 000 кеми болот. Так дареги Жайыл району Петропавловка айылында Советская көчөсү 35-даректе. Чоң трассага болгону 1 километр аралыкта жайгашкан. Тагыраагы батыш тарабыбыз Нава Николаевка, Кара-Балтанын кругуна чейин бир 5-6 километрдин тегерегинде аралыкты камтыйт. Ал эми күнчыгыш тарабыбыз Полтавка айылы. Тагыраагы ушул чоң трассадан Ленин көчөсү менен Советский көчөсү кесилиште Сапар чоң дүкөнү менен номер 2-мектеп бар. Ошодон ылдый түз эле 1 километр жүрүп келесиздер. Эски асфальт, көчөлөр кенен. Ушу күнгөй бет жайгашкан 1 гектар 23 сотук жер аянты. Узуну 120 метрден бир аз ашыгыраак чыгат. Ал эми туурасы болсо 85 метр болот. Жалпы аянты песка блок менен бийик тосулган. Анан фундаменттери дагы бийик болуп, бир таш аралашпай, таза бетон менен ширетилип куюлган. Мына ушул сарай сатылат. Шашпай турсаңыздар, четинен көрсөтөбүз. Негизги кире бериш дарбаза бул жерде орнотулган. Передвижной дарбаза. Анан өйдө тарабында дагы айыл чарба дарбазасы кошумча сарайдын жана сенабалдын жанынан ал жактан дагы тургузулган. Кана жүрүңүздөр, бир катар көрсөтүп берейли. Дарбазадан киргенде мына ал жагы кенен болгон аянт. Кааласаңыздар бул жерге дагы корпус кылып, дагы сарайларды көбөйтсөңүздөр болот. Эгер эт багытында же болбосо сүт багытында иш алып барам десеңиздер, анда сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Мына ылдый тарабындагы, батыш тарабындагы көрсөңүздөр болот. Бүтүн песка блок менен тосулган. Анан ар 5 метр сайын тумба куюлуп, арматура ташталып, стойкалары менен тумбалары бүт бардыгы тургузулуптур да. Камераны жакындатып дагы көрсөтүп койсоңор болот. Мынакей. Тептеги жер аянты, бул жер аянтынан центральный таза суу дагы чыгарылган, анан скважинадан дагы суу чыгарылган. Мына бул тарабында 15-ке 5 аянтында бүтүн ушул сарайдагы, үй дагы бардыгы таза Беловодскийдин бышкан кирпичинен салынган. Тумбалары көтөрүлгөн, сейсмопояс куюлган, фундаменттери аябай бийик. Анан эң жакшы жери 15-ке 5 аянттагы биринчи үй жана экинчи үй мына ушул крышасы жабылган. Андан ары 60-ка 20 размеринде чоң сарай. Анын өйдө тарабында болсо чек аралаш салынган 85-ке 12 размериндеги чоң чөпкана жана сенабал. Мына ушул сарай сатылат. Кана четинен көрсөтөлү, бул тарабынан бир эшиги коюлган, үстү тыныке менен жабылган. Сейсмопоястары бүт ригилдери куюлган. Асты болсо толтурулуп стяжка куюлган. Мына бир катар баш баксаңыздар болот. Ички штукатурка, отделкасы жарым-жартылай бүткөн. Үстүн крышасын жабасыздар, электромонтажын бүтүрүп, эшик терезесин орнотуп, кирип жашоону улантсаңыздар болот. Мына бул дал ушундай размерде, бул туурасынан салынган. Узуну 15 метр, туурасы 5 метр. Мунун ичин дагы бир катар көрүп койсоңуздар болот. Бир тарабынан эшик калтырылган. Бир көрүп коюңуздар. 1,5 кирпич болуп урулган туугандар. Таза бышкан кирпич менен салынган. Даяр абалда турат. Аласыздар, келип эле ушул крышасын жабып, дагы кошумча камкөсүн бүтүрүп аласыздар. Так, андан бери жагында мына. Экинчи тарабы, бул тарабы мынандай 60-ка 20 размериндеги чоң сарай. Бул тарабынан бир эшик калтырылган, терезелери калтырылган. Кааласаңыздар, терезелерди дагы орнотуп алсаңыздар болот. Анан үстүнө тыныке менен жабып эле, астынан жанакы пенаны чачып койсоңуздар, буйруса ишке кирет. Өзү жалпы ушул сарай 200 букага ылайыкталып салынган экен. Мына тиги батыш тарабынан чоң эшиги бар, 2 боковойдон дагы бирден эшиги калтырылган. Анан негизги тарабынан бул жагына эми чоң дарбаза орнотконго сонун болуп местасы калтырылган. Асты тегиз, эски бетон бар астында. Кааласаңыздар ушул жерди бир катар экскаватор менен эле сүрүп тазалап, жанагы не деп коет, оор техника менен тазалайсыздар дагы, өзүңүздөр ишке киргизесиздер. Үстүнөн бүтүн сейсмопоястар коюлган, фундаменттери бийик. Анан жакшы жери сарайдын ичинен мына мынтип качалкасын кагып, скважинадан сууну чыгарып койгон. Бул жерден таза ушул артезиан суусу чыгат. Мына кааласаңыздар алып келип моторду орнотуп коесуздар, болду.
суу сразу чыгат. Мындан сырткары центральный таза суу дагы келген. Бала бакыранын окуганына дагы, кыскасы мектептер, балдар бакчасы, анан шаарга, мал базарга каттаганга транспорт дагы аябай ыңгайлуу. 1 километр чыга коесуздар, 5 мүнөт бир ашул эле укканча чыксаңыздар, буйруса жетип барасыздар чоң трассага. Мына бул тарабы дагы кенен. Анан негизги экинчи айыл чарба дарбазасы бул тарабында, бул дагы ушул передвижный болуп жасалган. Кааласаңыздар заманбап кылып мотор орнотуп койсоңуздар болот экен. Оор техниканын бардыгы, чөптүн бардыгы, жемдин бардыгы, кык тезектин бардыгы ушул жерден кирип чыга берет. Бул жагын өзүңүздөр уюштурасыздар. Так, андан бери мына Сенабалында бир катар көрсөтөйүн сиздерге. Аябай заманбап болуп салынган, анан эң негизгиси жанакы тыйын маселесинен экономдолгон эмес. Ар бир ортодогу 4-5 метр аралыкта мынандай 5-тик, 8-тик трубалар менен көтөргөн стойкаларыны. Үстүндө регилдери дагы ушул темир профилдери менен жасалган. Мына ортоңку катардагы стойкалар баары 2 даанадан темирлер коюлган. Үстү жыгач, анан тыныке менен жабылган. Бунун баары чөпкана. Туурасы 12 метр, ал эми узундугу болсо 85 метр аянтты камтайт. Көрдүңүздөр, Бул жерге миң деген чөп батат да. Кааласаңыздар 1000 бука батсаңыздар, ошо 1000 буканы камсыздаган жем дагы, чөп дагы ушул Сенабалдын ичине кирип кетет. Бийиктиги дагы бир орточо эсеп менен 5 метрге жакын чыгып калат экен. 5 метрге жакын чыгып калат. Үстүнө чейин. Мына аралыктары дагы жакын ташталган, ушул 80 сантиметрдин тегерегинде жыгачтар ташталып, үстү жабылган да. Алып пайдаланасыздар. Асты эски бетон. Анан кааласаңыздар бул жерде бир катар сүрүп тегиздеп, мүмкүн стяжка куюп алсаңыздар дагы болот. Бир жукара кылып 4-5 сантиметрлик стяжка куюп койсоңуздар, буйруса чөп жемди төккөнгө дагы аябай ыңгайлуу болот экен. Ушул сарай шашылыш түрдө сатылат тугандар. Чоң трассанын боюнда азыркы учурда эми эт багытындагы букаларга, мисалы, эт менен камсыздоого аябай талап жогорулаган. Анан айыл чарба, дыйканчылык бүт баары өнүгүп, учурда жем өндүрүү, чөп өндүрүү, тоют өндүрүү мурдакыдай деле көйгөй эмес. Ошондуктан эгер сиздер мээнет кылам десеңиздер, эгер сиздер бешене тер менен чоң крупный бизнес кылам десеңиздер, эгер сиздер ушул эт багытында, сүт багытында, агро тармагын өнүктүрөм десеңиздер, мал чарбачылыкты өнүктүрөм десеңиздер, анда ушул жерге баш алып келиңиздер, ээси менен сүйлөшөсүздөр, тех паспорту дагы колдо, таза жер аянты кызыл китепте отурган 1 гектар 23 сотук чыгат. Ээси менен сүйлөшүп алыңыздар. Лайктан басып комментарийден жазабыз. Сарай издеген тааныш билиш, ушул мал жандык менен бизнес кылган адамдарга жөнөтүп коесуздар. Бул дагы бирөөгө бир пайдасы тийип калышы мүмкүн. Биз кызматта болдук. Ээсинин телефон номерлары описанияда же болбосо экранда камтылган. Ассаламу алейкум.